грузовой отсек менен келет, анан аэропорттон өзүнүн үйүнө жеткирип берет. Мына ушунун баардыгын эсепке алганда Москванын өзүнөн эле бир кем дегенде 150-160 миң сом менен. Андан тышкары бул сөөгүктү алып келиш да эсептеп атасыз да. Сөөгүктү алып келгенден кийин биздин чыгымдар бар, өлүмгө кете турган, билесиз да. Мына аны жаап бериш керек. Мына ушу менен абдан көп чыгымдар. Ошон үчүн жана сиз жакшы нерсени айттыңыз. Бул камсыздандыруу компаниясын бул эске алабыз. Камсыздандыруу компаниясы ишке киргенде, Кудай кааласа муну киргизебиз. Муну күрөшүп туруп киргизиш керек. Анан бул киргенден кийин өкмөттүн токтомун ишке калтырыш керек. Сөөгүктү алып келгенден кийин кошумча чыгашаларын ушу өкмөттүн эсебинен да компенсация катары төлөнүп берилиш. Эмнеге анткени мындай да, биздин сыртта жүргөн мекендештер Кыргызстандын экономикасын көтөрүп берип атканга. Мына кечээ күнү Сочиде Сооронбай менен Владимир Владимирович Путин экөө кезиктеп. Путиндин оозунан сөз чыкты мындай: биз Кыргызстанга келгенде орчуну миграция маселесин да талкуулайбыз, анткени бул силер үчүн өзөктүү деп айтты. Демек, Орусиянын президенти түшүнүп атат. Биздин президент түшүнүп аткандан кийин өкмөт менен жогорку кеңеш эмне үчүн түшүнбөш керек? Биз талапты коюшубуз керек.